Соттук отурумда Атамбаевдин катышаары айтылды. Бүгүн 13-сентябрда 1-май райондук сотунда Кой-Таш окуясы боюнча соттук отурум өтөт. Соттук отурумга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин катышаары күтүлүүдө. Бул тууралуу Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында судья Азирет Медеровдун чечими менен дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Сот саат 14:00 башталат. Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев учурда абактагылар дарылануу мүмкүнчүлүгү бар номер 47-түзөтүү колониясында кармалып турат. Мурда УКМКнын СИЗОсунда жаткан Атамбаевди ал жака 2020-жылдын аягында ден соолугу начарлап кеткендиктен которушкан. Чүй облусу боюнча эпидемиологиялык кырдаал турукташты. Бул тууралуу брифингде Ысык Ата райондор аралык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эпидемиология бөлүмүнүн башчысы Акыл Исаев айтып берди. Анын айтымында оорулардын саны күндөн күнгө азайып баратат. Халкты жалпы эмдөө үчүн облуста 124 эмдөө пункттары жана 12 мобилдик көчмө эмдөө бригадалары иштеп жатат. Азыркы учурда биринчи доза менен 65.083 адам эмдөөдөн өттү деп кошумчалады Акыл Исаев. Бир мандаттуу шайлоо округдарына каттоо башталды. Бул тууралуу Боршайком маалымдады. Алардын билдирүүсүндө мыйзамга ылайык бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча депутаттык талапкерлерди көрсөтүү шайлоо округдарынын тизмеси расмий жарыяланган күндөн тартып башталат жана добуш берүү күнүнө чейин 45 календардык күн калганда аяктайт. Саясий партиялар бир мандаттуу шайлоо округу боюнча бирден ашык эмес талапкерди көрсөтүүгө укуктуу. Талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен кабылданат. Талапкер бир шайлоо округунда гана көрсөтүлүшү мүмкүн. Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда өтөт. Өлкөдө мугалимдердин 70%га жакыны эмдөө алды. Бүгүн 13-сентябрда жогорку окуу жайларда жана колледждерде билим берүү тууралуу маалымат жыйыны өтүп жатат. Ага билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, вице-мэр Виктория Мазгачева жана башкалар катышууда. Алардын айтымында 15-сентябрда барлык окуу жайларда окуу башталат. 15-сентябрга чейин мугалимдердин 70% вакцина алганга жетишет. Дагы 1-2 күн бар. Учурда дагы вакцина алуу иштери уланууда, деди Надира Жусупбекова.